Жакшылап кылып тарачы. Assalomu alaykum Quvvatbek. Quvvatbek. Алейкум. Qandaysыңар? Иштер жакшыбы? Өткөндө ошо мен дагы ошо картам заблок болуп калды дең. Где-то бир жума болуп калды. Анан мен эмеге МВДга бүгүн эмеге жаздырдым дең. Баягы. Не? Запись кылдым да. Запись кылдым. Анан эртең менен турсам, картам ачылып калды. Бирок бар жогум бар. Трудовой бар жогум бар. Анан барбай койдум да. Эч нерсе болбойбу? Записке. Açılıp kalsa, sıra karış. Açıldı, бирок картам иштеп калды. Анан кой эмне кылам дагы, барсам дагы бир нерсе неме кылбады, барбай койдум. Анан силер айтасыңар, что эмеге миграционный продление печать басыш керек. Меники ондой жок да, бирок хозяин өзү барып кылды да. Печать жок да менде. Эч нерсе болбойбу. Андай деле эч нерсе болбойт. Себеби закон илгери госуслуги чыкчакта бул бар эле да. Бардыбызга эле басчу эле. Себеби живой посещение болчу да. Потому что мен хозяйкага айтканмын да, хозяйка ушундай закон чыгыптыр. Надо печать десем, ал эмеден иштейт. Госуслугидан иштейт ал өзүчү хозяйкам. Она айтты, не знаю такого, от тебя только слышу деп калган да. Мына нет такого деген да, анан кийин хорошо. Болгон. Бул узартты деген печать да, миграцион аркасында. Себеби миграциондун датасы жазылып калган да 3 ай депчи. Андан көп чыгып атат. Ошону мындай түшүнбөстүк болбош үчүн эле алар ошо аркасында да ушул печать басып коет. Узартылыптыр деп, мындай аркасын карап тура узартылыптыр деп туруп анан кийин миграционный неме алып анан ошо печать жок болсо булар азыр айтат, булар узартышың керек эле, узартылбай калыптыр деп ойлоп атат. Эми баягы билбегендер көп да буларчы. Биз эми неме юристтер барбыз. Анан кийин атак жүрө берем, бул печатым жок, бирок продлением бар. Печать жок да, ошо силер айтып атканга. Жүрө бериңиз, эч нерсе эмес, бирок талап кылып аткан болсо басып коюш керек. Макул. Ошого мен айттым, неге эмеге түшүрүп коюптур, бирок бар жогум бар. Мындай неден болгон бир сим карта эле жок эле, бирок ошо сим картаны кылтам уже. Мындай өткөндө барсам, подождите, сейчас у нас база тоже не работает деп атат да, эмелерчи, ошо немелер. Чуть-чуть попозже придите деп атат. Ошо сим карта эле жок да, так бар жок бар да. Неге андай кылып коюштур дейм да. Ал бар илгериден деп айтканбы? Талап кылган акысы бар. Бирок сотрудники банка требует этсе, трудовой договор көрсөтүп кызмат алганга акыңар бар. Алар запрет кылбасыңыздар. Макул, рахмат Кубатбек, иштерге ийгилик, тынч болгула. Хорошо. Нуржан, бериңиз. Нуржан каяка кетти? Өзү чыгып кетти. Хорошо, Нуржан чыгып кетти. Ким бул жерде? Альбина Бени, андан кийин Кар деп. Алло, саламатсызбы? Мен суроом жанагы ГХП жөнүндө болот эле да. Бир жолу жазсам, силер чөтү жооп бербей койдуң, силерге кылдырайын деп. Анан бир орус тарткынан кылдыргам да. Анан тоже баягы реестрге түшүп калганда ойлодум да, налоговыйдан болуш керек, потому что ошону төлөш керек да, правовой договордун налогунчу. Анан мен кылдырганда айтканда апрелде кел деп, анан баягы бардым. Барсам, короче, через эмелер, бухгалтерлер бар экен, бухгалтерлер аркылуу, короче, налогду эсептеп берди да. Угулуп атабы жакшы эле? Ошондо орустар жасады, дальше что? Ошону айтыңызчы. Дальше, короче, ошентип анан где-то 300 миңге 40 миң налог болду. Эмдиги жылы силерге жазатсам, силерде ошондой через бухгалтерлерде эме подсчет кылып бере аласыңарбы? Жок, андай жок. Бухгалтер андай нерсе жок. Өзүбүз налоговыйга барып анда эмне кылышыбыз керек? Ошондо самозанятость оформить этишибиз керек, анан правовой договорду оформлять этишибиз керекпи? Сиз айтыңызчы, сиз орустарга жасаттым деп атасыз. Орустар сизге договор жасап бердиби же алар сизди жумушка алдыбы бул жерге? Ошону айтыңызчы. Жок, мен ошо таанышымды ээрчитип бардым да, подружкамдычы, барып ошо ошо через ошолор аркылуу, типа я как у неё работаю, ошентип анан орустар түзүп беришти. Эмне түзүп беришти? Ким болуп иштейт деп түзүп берди? Домработница деп. 30 миң зарплата деди.
Да, анан 30 000 деп, короче, эме жазып беришти. Анан бирок если налоговый если проверить деди, картаңарда көп акча если болсо, ну, например, мен мисалы 30 000 зарплата албайм да, 100 000ден көп, короче, октябрдан баштап ушул убакытка чейин только Сбербанкта 300 000 болуптур да. Ошондо получается силер эмки жылы силерге кайрылсам, ошону эсептеп бере аласыңарбы же өзүм ошо налоговыйга барышым керекпи деген суроом бар эле да. Жок, мындай да. М, Договор самозанятыйында эле түзүлөт өзүнчө бул ЖКХ. Андан кийин договор самозанятый деп түзүлөт. Сиз самозанятый катары ошол 30 000 услуга сатсаңыз, ошону төлөп турушуңуз керек ай сайынчы. Болду. Ай сайынбы? Ал көрдүңөрбү? Мага ай сайын эмес деген да. Мисалы апрелде келгенде мен былтыр получается октябрда баргам, октябрдын аягында. Ошонусу түшүнүксүз болуп калып, короче, если аны билгенде мен заранее эле может төлөп турмакмын да. Ошон үчүн кээ бирлер мисалы ГХП ачтырып алып анан менде болуп калбасын деп атам да. Может, кто-то сейчас слушает, и чтобы они поняли, что этот налог тоже надо оплачивать. Сизге эмнеге 40 000 деп эме берип атат? Ошону айтыңызчы. Эмнеге налог? Потому что Эмне деген налог? типа канча эме болду деп атпайбы? Анан мен Сберкамды ачсам 300 000 болуптур. Ооба, эми 300 000 которду сизге. 300 000 сиз услуга саттыңыз. Туурабы? Приходчу? Ну, короче, акча түшкөн эмеси 300 000 экен. Только Сберкамда. Ооба, 10 айга 300 000, ооба. 10 айга 300 000 болуптур. Хорошо. Сиз 10 айга 300 000ге саттыңыз. Анын налогу 40 000 деп чыгарып берди сизге. Аз чыгарып берип коюптур го. Аз эле? 120 000 болуш керек да, 300 000 болсо. Короче, эсептеп, короче, 3 бумажка берди да, мен сизге ошондо кайрылсам, сиз вообще как раз могу бум болуп атып, жооп бербей койгонсуз да мага. Мен сизге барайын десем, кечке жаздым, 2 жолу жазсам, жооп жок. Анан пришлось орустарга кайрылганы. Видите, азыр ошон үчүн налог, короче, бумажкада бердим, может, попозже я вам скину, короче, покажу бланк-сланктардычы. Ошондо бирок мен аныңызды карайынчы, мен азыр түшүнбөй атам эмне жөнүндө мага. Просто мындай да. Услуга көрсөтөт, анан айлык төлөйт деп жазылат да услугадачы. Услуганы ал орустар эмне деп жазды мен билбейм да. ооба. Ал условияда төлөйт деп жазылган да, может, беркин. Хозяин неме. Жок, мен өзүм төлөйм деле, заказчик ооба, налогду өзүм төлөйм да. Анан помимо анын 30 000, 28 000 болуп түзүлгөн да эме. Хорошо, сиздики неме жөнөттүңүз мага. Мага вопрос ошондо эмне болуп атат? Мен түзүп берейинби же эмне кылыш керек? Альбин ошону айтып коюңуз мага. Или карап берейинби? Эмнени карап бериш керек? Лакыл. Чыгыңыз связга, анан сүйлөшөбүз. Кар бергиле. Мен суроо берейин десем, улам эле эжекелер бөлүп кетет. Меники мындай болуп калды. 2022 келдим Москвага, Кыргызстандан. Келип эле эч кандай документ жасаган жокмун да вообще. 3 айлык регистрация койдум, андан кийин Сахаровада барган жокмун, бүт баарын эле мындай игнорить койгом. Анан былтыр баягы случайлар болгондон кийин койгоку деп зеленый карта сатып алдым да. Аны деген Подольскийге барып алдым, мындай аркы Сахарова барган жокмун. Анан бир тааныш орус таап ал 9 айлык регистрация коюп берди. Анан трудовой договорумду жумушума жазатып бүт таза кылдым да. Азыр реестрде жокмун. Бирок ушу киргизишим мүмкүнбү? Мен барып кайра кирди чыкты кылышым керекпи же кандай кылышым керек? Сиз Орусбек апа жооп берип коюңуз, слушай, кирди чыкты кылып эле жүрөт го. Жок, кирди чыкты кереги жок. Миграционкаңар бар. Ошол аркылуу 22-жылы келгенсиңер. Макул. Ал мурунку немелериңерди мен азыр айта албайм кандай болот. Бирок бүгүнкү күндө биринчи ирет сизде биринчи ушу милдеттүү ирет Сахарага барып, кайрадан ошол медицинаны өтүп, жанагы Подольскийдеги жашыл карточкаңыз кайрадан өтүп коесуз. В любом случае баары эле өтүп атыптыр. Себеби дегенде кызыл карточка киргизиш үчүн алар жана зеленый карточкаңызды, тем более аны сатып алгансыз, аны көрсөтпөй эле койсоңуз болот. Кайрадан дактилоскопия, фотографирование, то есть биометрика өтөсүз в любом случае, потому что сизге кызыл жанагы неме да берет, карточка да берет. Андыктан сиз Сахаровага милдеттүү түрдө бүгүндөн калбай, мына бүгүн деле барсаңыз жетишесиз. Бүгүн болбосо анда эртең барыңыз. Воскресеньеде иштейт. Кирди чыктын
кажети жок сизге. Себеп дегенде сизде официально азыр регистрация менен трудовой договорум бар дедиңиз. Эгерде жок алар официально эмес, алар катталган эмес десе мен анда айтмакмын. Конечно, кирди чыкты кылыңыз депчи. Азыр кирди чыкты, бекер ал ошол каражатты кетирген акчаны лучше Сахаровага барып регистрацияңызды жерден сурайт, НННди сурайт. Ошолорду баарын көрсөткөндөн кийин сиз спокойно дактилоскопия, фотографирование, буну биометрика деп коет, ошону тапшырасыз. Калган медицинаны бир жарым сааттын ичинде өтөсүз, бир жуманын ичинде даяр болот, 10 күн максимум. Барып аласыз, все, ушуну жүрө бересиз. Мурункуларыңызды ким каяктан сизде эч ким баягы каяктан билбейм, кандай мурда 3 айлык регистрация фальшивый болгон болду эле же официальный болгон 3 айлык. Ал базада бар экен, ошо бир жолу милициялар кармап отделение алып барып текшерсе, базада бар экен да, туруптур 3 ай. Андан кийин вообще эчтеке. Бирок кайра бир андан кийин орта коюп берди 9 айга, ал өзү ошол жакта иштейт да, ошол органдарда. Аны эгерде неметкенде койбогондо анда биз ошо сизге ошону сунуш кылат элек. Сиз өзүңүзгө сунуш кылгандай эле кирди чыкты. Ал тем более иштейт экен. Менин оюм ушул. В срочном порядке медицина менен дактилоскопия, фотографирование өтүңүз. Ал милдеттүү түрдө керек. Тетиги жанагы сатып алган Подольскийди жашырып туруңуз. Азыр ал кереги жок. Ал билбейм, аны официально болгондон кийин аны эмне алып жүрөсүз? Ал ошол баягы жолдон текшерип калышат эле да. Жашыл карточканы барбы чачылмаса эле сатып алып койгон. Жарабайт ал. Мындан ары мыйзамды бузбаганга аракет кылыңыз. Милдеттүү түрдө барыңыз. Макул, рахмат. Алла разы болсун. Ийгилик. Бул эми мен уюшумча бул жана Подольскийден сатып алгандар эме кылат, базага кирип калат экен, бирок сурайт экен да, кээде сурап калса жоголуп калды деп койгон эле экен. Не дейт? Сурап калса. Жок, в любом случае жок. Милдеттүү түрдө өтөт да тияктанчы. Кызыл карточка алыш үчүн медицинанын дактилоскопия, фотографированияга акча алынбайт да. Алга акча төлөшпөйт. Ал бесплатно берилет. В любом случае бул бала өтөт. Медицинасы жок болуп атпайбы каардыкы. Медицинага барыш керек в любом случае. Ошондо өтөт. Кызыл карточкага серуну алыш үчүн бигини кошпойт. Неме дегеничи, эмне эле аты? Зеленый идут. Хорошо. Подольский деген кошпойт. Ошол жоголду деп коюмун да, жоготуп да. Сурабаса деле керек, сурабайт деле. Мен сизди жанагы свертет по-любому али отурган оператор чарчап деле турат, жанагы басып эле айтат сиздичи. Документтериңизди көтөрүп барабыз. Рахмат. Анан азыр барып да миграционныйдын артына печать бастырып берсек болобу? Эч нерсе дебейби? Болот. Эч нерсе дебейт. Эгерде сизге ал нерсе керек болсо, эч нерсе дебейт. Ал нерсе керек болсо өтүп коюңуз. Чоң рахмат. Алла разы болсун сиздерден. Чоң рахмат. Ийгилик. Ийгилик. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Газетке карайбыз, алдыңызда бир эки адам бар эле, күтө турасыз бир аз, Рустам. Хорошо. Өтө эле сурашты сиздики. Жок, ошо бир эки суроом бар эле, ошол берсем да. Хорошо, эки минут күтө турасыз. Хорошо. Так, цветочки атыңар жазгыла болсо бербейм кийинчи. Анан Мухаммад дейби ошол. Анан Гүлзат берет. Цветочки, 3 цветочки. Саламатсыздарбы? Атыңызды жазыңыз, Ооба, менде мындай суроо бар эле да. Менин азыр жасалган регистрациям хостелге болгон. Ошону перерегистрация квартирага койдурса болобу? Болот. Мен кечеги күнү 4-үндө мен дагы неме реестрге түшүп, анан кече кайра чыгарышты да. Картам жок болуп Жакшы болду, чыгарганы жакшы болду. Милдеттүү түрдө тез арада коюп алыңыз. Анан МВДга бардык, 2 күн каттадык, неме. Трудовой договор барбы? Сахарова трудовой бар. Бар болсо өтө бериңиз да немеге. Регистрацияңыз кыла бериңиз да. Аны эч ким запрет кылбайт сизди.
Hiç Жок, ошондо зыяны да отказ жок. келбейби дейин да. Же кирди чыкты кылган жакшыбы деп ошону Жок, дейин. жок. Сизге келбейт. Трудовой договоруңуз бар да, на основании трудовой договор өткөрө берет да. Эч ал немеси жок. Сиз просто место Анан меняете, место жительства. ошондо азыр дагы кээ биркилер айтат, мына общежитие, хостелдин регистрациясы кайсы числого чейин турса, ошого чейин эле жасайт деп. Ошондойбу? Же 3 айга дагы 9 айга узартсам болобу? Жок, сиздин договоруңуз канча жылдык? 1 жылдыкка бердиби? Канча жыл болсо Жок, ошого баарына узарт. договорду сураганымда неме Трудовой деген, бессрочный деген. Ооба. Болду. Болду, 9 айга узарта берет. 9 ай же 1 жылга. Узарта берет, Ушу, например, эртең Узарта тапшырсам, эртеңки числодон баштап, Ооба. Сиздин документиңиз кабыл алгандан баштап. Болот, рахмат, чоң. Так, Мухаммед бергиле. Мухаммад, анан кийин эми Рустамга берели. МХМД ким там? МХМД как? Мухаммед болуш керек, да? Так, молчит. Рустам, бере бериңиз. Assalamu alaikum. Men mына трудовой договор боюнча сурайын дедим эле. Өзүм самозанятыймын да. Налогду өзүм төлөйм, анан мына бир жолу текшерип койгондо трудовой договорум бар экен деген да. Ошондо кандай түшүнсө болот, ошол самозанятый өтө береби ошондо? Сага бар, түшүндүңүзбү? Мен түшүнбөдүм. Кубат сага ылайыктуу суроо окшойт булчу. Самозанятый болуп кайда иштейсиңер силер? Доставкада иштейм да, ошол Озондо, анан дагы Коперде дагы бир жолу иштедим. Машинаңыз барбы? Машина башта бар болчу, азыр немеде да. Штаттын өзүндө. Пешисизби азыр? Пешисиз азыр, Сиз договор бергенбиз киргениңизде? Договор берген башта, эми ага уже 2 жыл, 3 жыл болуп кетти окшойт. Айырмасы жок, анан бессрочный берип коюп, бессрочный эмес, 1-2 жылга деп берет, бирок алар условиялар болот да. Аны окуш керек договордучу. Өтүлдүңүзбү аны? Жок, бар. Бирок налог төлөп турам да, ошол эми ошо официальный кандай болуп Самостоятельно төлөйсүзбү сиз? Же өзү списывать этеби? Жок, өзүм төлөйм. Өзүңүз ручной төлөйсүз. Новая продажа деп анан кийин төлөйсүз, ушундай Же өзү келебиз? Ооба. Жок, мага өзү эсептеп беришет да, ошо мынча чыкты депчи, анан өзүм төлөп коем да, банковский картадан. Ошо сизге келет да, мой налогко туурабы жана? СМС мынча келет деп, налог деп. Всё. Значит, мындай болушу мүмкүн да сиздерге. Эми көп курьерский службаларды билет. Жумушка алат экен, ошо через ГПХ алат экен буларчы. ГПХ берет экен, ГПХ договорчу. Или договор о возмездном оказании услуг деп берет сизге. Ошо договорду окуп чыгып, ошол жерде ошо менен жүрсөңүз болот, ошо менен узартып, налог төлөп турсаңыз прекрасно. Только неме дешиңиз керек да, мындай дешиңиз керек. Менеджерлерге барасыз дагы. Мага договор берген элеңиздер, ошонун уведомлениясы барбы? Уведомление жөнөткөнсүздөрбү, ошондо бир сурап койсоңуз. Эгер уведомление жөнөттүк деп эле сизге берген болсо, госуслуга мындай баракча. Всё идеально сизде. Баары жакшы. Всё, рахмат чоң. Гүлзат, бериңиз. Анан Адалия берем. Адалия. Самирбек, микрофонду өчүрөбүз. Или сурооңузду бердиңизби сизде, берелексизби? Берелекмин. Аме, берелексиз. Хорошо, Самирбек бере бергиле, анан Гүлзат. Салам алейкум. Мен мына кече жетисте иштара кылгам да. Регистрация базада жок депчи. Анан участкага барып текшертип неме кылсам, базада бар экен да. Участковый анан через госуслуга заявление жазасың дейт. Же юристтер аркылуу жазыш керекпи? Баягы штрафты жокко чыгарыш керек деп ошентти да. Турабыз.
Siz bana paraşa aytып койсоңуз, анан мен кошумчулайм. Өзүңөр эле жазсаңар болот, эгерде госуслугуңар бар болсо, ошол жерде атайын заявление жаза турган окошкасы бар, ошол аркылуу жазсаңыз болот. Анан эгерде билбесеңиз, анда юристтерге кайрылыңыз. Юрист же болбосо билгендерден. Бирок жокко чыгарышыңыз керек тез арада. Себеп дегенде штраф сизде болсо, бул сизге дальнейший зыян да. Өздөрү тем более айтып атыптыр, штрафты жоюңуз депчи. Акчасы деле мейли дегендей да. Акчадан деле эмес. Акчаны тем более возвращать этишет. А главное, что штраф болбош керек сизде. Ошондуктан андыктан сиз немени караңыз. Госуслугун жакшы карап чыгыңыз. Эгерде түшүнүк жок болсо, анда Кубат жардам бере аласызбы, кандай? Мен жардам бере албайм. Анда юристтер жардам бере алат. Siz uşu masalani kalaversiz bana ökö telefona söylüşüp sıra parayız. Bir blanka olunca bir universalni jaba kılalı, anan keyin bir minimalni bağı öylüp ellergeçi. Oşada jem bolotsun. Anan oşu organize etip koyup işte bizge gelsin de biz jönötüp koyuz, oşo menен жазып берип koyuz. Zavirbekке жөнөтүп коесуз да, телефонуңузду жаганда басыз. Ооба, биз бир сиз менен сүйлөшөлүчү. Андан кийин Zavirbek менен сүйлөшөлүч. Хорошо. Zavirbek анан сүйлөшөт экен сиз менен. Макул, рахмат. Эфир жыйынтылганда, Мен салам деп жазып койдум. WhatsApp, биздин WhatsApp группа бар, билесиздер, Алматы мекенде иштейт. WhatsApp группада да мен бармын. Ошол жактан номурумду сурасаңар да беришет. Анан комментарийде деле көпчүлүк билгендер менин номурумду таштап койсо, мен да азыр жаздым сиздин ишкаңызга Telegramда. Макул, рахмат. Экинен байланышабыз. Макул, рахмат. Так, Гүлзат микрофон сурады, молчит. Бербейт окшойт, сурады. Куля берди. Адалия. Салам алейкум. алейкум ассалам. Бизде регистрация, мен КХМ границага 18 мартта барып келдим да, анан кийин регистрацияга тапшырсам, 4-түндө как раз реестрге түшүп калыптырмын да, отказ деп келди. Анан кийин кайра кечээ реестрден чыктык да, анан кайра бүгүн тапшырабыз да через сайтчы госуслуги. Анан 18-не чейин жетишпей калып, отказ келип калса, штраф төлөп кайра продление кыламбы, же границага барып келгеним жакшы болобу? 90 күн мага иштебейби? Ошону сурайын дедим да. Сизге граница чыгып келгенден кийин 30 күн иштейт. 90 күн иштебейт. 90 күн бул башка жарандарга сиз работа деп келдиңиз да буякачы. Анан работа деп келгенден кийин сиз 30 күндүн ичинде регистрацияңызды бүтүрүп алышыңыз керек. Анан калган ошо 2 айдын ичинде жумушка орношуңуз керек. Анан жок орношпосоңуз, анда 90 күн ооба жүрө аласыз. Бирок ал 90 күн жүрүп регистрация жасап, же регистрация жасабай калсаңыз, анда 1 айдан чыгып кетишиңиз керек. Бир вариант. Жок, 90 күн жашайм десеңиз регистрация обязательно. Калган 2 ай жумуш таппасаңыз чыгып кетишиңиз керек 90 күнүн ичинде. Кийинки киришиңиз 1 жылдан кийин гана каралат. То есть бүгүн 10 апрелби? Онубу бүгүн? 10 апрель, кийинки жылы 10 кайсы 90 күнүн ар жактан эсептесеңиз, январь, февраль, март, ошондо кийинки немеде кире аласыз да, январда. Ошондо мен азыр госуслугуга тапшырсак болот, 15 күндө билет да ответти. Ошондо мен 1 айдан өтүп калып атпайбы? Ошондо кандай болуп калат? Чыкпай эле штраф төлөп кайра тапшырыш керек болобу же? Жок. 30 күнгө жеткизбей эле чыгып кайра келсем болобу? Ага чейин эмнеге кандай эмне тоскоолдук болду сизге регистрацияга өтүш үчүн? Мен регистрацияга тапшырдым 18-нде келип эле. Анан кийин ошол 15 күндө ответи келгенче реестрге түшүп калдык. Анан кийин через госуслуг ответ келди. Иностранный гражданин находится в реестре контрольных лиц деп. Анан кийин бүгүн базадан карасак, базадан чыгып калыптыр да, жок да, отсутствует деп турат. Анан бүгүн хозяйка кайттым, кайра тапшырат да. Канча күнүңүз бар дагы? 12 күн. 8 күн калды да, 8 күн. 8 күн. 8 күндө чыгыш керек. Эгерде чыкпай калса гана анан мен оюмда, мен билишим боюнча анан кирди чыкты кылганыңыз оң болот да. Азырынча кажети жок. Бекерден эле азыр возможность бар да сизде регистрация бериш үчүн. Ошол 8 күн ичинде мен главное бүгүн тапшырып койсом, ошол
15 күн каралабы, 20 күн каралабы ошо бир айдын ичинде жетишкен болом да, просто отказ келип калса эмне үчүн? Тапшырып 3 күндөн кийин понедельник барыңыз ФМСкечи. Мен срогум бүттү атат, мына ответ күтүп атабыз келбей атат. Карап ушуну бүтүрсөк болобу депчи. Тездетип коелу деп, Печать басып бересиңерби или кайра жөнөтүп бересиңерби ответти деп айтсаңыз болот. Эмнеге бул киши биринчи күнү барыш керек? Эртең 5-чи күнү барсам эмне болот? Бүгүн тапшырып атабы? Ооба, бүгүн тапшырат да кетсинде. Бир сутканын ичинде обработка болуш керек. Сыбага апарып. Жана субботага, если приемный дем болсо, попробуйте субботага. Суббота күнү Эртелеп экен да. Бирок главное тапшырып койдум да, тапшырып койсом анда күтүп жата берсем эле болот экен да, может положительный ответ келип калат дегеним да. Эгер көчөдөн кармаса сизди, жаныңызда закон боюнча өзү болуш керек да регистрацияңызчы. Жаныңызда болуш керек. Жаныңызда жок болсо, аны силерге чара көргөнгө акысы бар да, штраф жазганга. Жаныңызда болуш керек регистрация. Айтып коеюн. Справка, номер заявления куруп доказать эте алсаңыз, это другое дело. Анан жаныңызда жок экен деп деле булар штраф жазганда акысы болуп калат. Ошон үчүн көчөдө чыкпай жүрүңүз, андай. 18-ден кийин регистрация чыга элек болсо үйдө жатыш керек экен да, чыкпай, эч ким кармалбай. Күтүп ответин да. Хорошо, рахмат анда, чоң рахмат. Так, Дания рахмат, андан кийин АСМЖ анан жыйынтыктайбыз, Дания рахмат, батыраак беребиз суроо. Эфир бүттү уже убакыт. Кыйла өтүп кетти. Кызыктуу болгон үчүн узартып беребиз. Сиз апарып чарчып алдыңызбы? Жок, бере берсин. Дания рахмат. Микрофонуңуз жанык. Микрофонду басабыз, суроону беребиз. Ладно. АСМЖ сүйлөй бериңиз, болду. Дания рахмат. Комментарий жазабыз. Саламатсыңарбы? Саламатчылык. Куба, кандайсың? Денсаулыктарыңар жакшыбы? Тынч амансыңарбы? Рахмат өзүңүз. Рахмат, Аллага шүгүр. Мен мына жакында келдим го, мен өткөндө суроо бердим эле. Анан мына регистрация боюнчачы, көп эле регистрация боюнча суроо берип атышат го. Эме күтпөй эле сразу барышсын. Мага деле 2 жолу отказ келди да. Мындай онлайн тапшырдык эле, 2 жолу отказ келди, анан бардык. Отказ сразу эле келет экен го, аны күтүштүн кереги жок экен. Өзү сразу эле отказ деп эле келет экен. Анан эмне үчүн отказ болуп атат деп биринчи жолу бардык по записи. Барсак, квартирада регистрациядан чыкпай калган адамдар өтө көбөйүп кетиптир. Аны чыгарыш керек экен. Место жок деп келет экен да отказ. Эми ар кимдики ар кандай го случай. А мага место жок деп келе берди да. Мен ошо бир эле жерге 5-6 жылдан бери ошо жашаган үчүн ошо жерге эле коебуз да. Анан чыгарттык, анын хозяин барып чыгартып туруп, анан кийин ошо жерден дагы запись болуп, дагы ошо бардык. Дагы барганда анан сразу автоматически коюлду да. Эмнеге дегенде, ошо жерде жашаган болсоң, өзү автоматически коюлуп калат экен квартирагачы. Кайра барыштын деле кереги жок экен да, кажети жок экен. Анан эми мен суроо берейин дедим эле, эми Сахаровага 3 айдын ичинде барыш керекпи же боло береби, без разницабы? Бир айдын ичинде барасыз. Регистрация бүткөндөн кийин эле сразу барыш керек. Регистрация даяр болгондон кийин негизи медицинаны эртерээк өткөн жакшы. Дактилоскопия, фотографирование бар экен да сизде, туурабы? Биометрия барбы? Ооба, мен эми мурун өткөнмүн да, өзү жакында эле келдим. Мен баягы трудовой договор биз эме иштечүлөм да, өзүчү официально иштебейт болчумун. Ошон үчүн мен Кыргызстанга барып жүрүп келдим да, 3 ай. 3 ай жүрүп, жакында келдим. Келип, мына эми регистрациям болуп, колума эми тийди. Эми барсам, эми азыр очередь көп деп атат да, аябай очередь көп, анан жетишпейт экенсиң дейт. Ошону азыр апрелде өткөзүп коюп, майларда барсам болобу, болбойбу? Болот негизи, болот, но эрте барганыңыз жакшы да. Мен эми ошол жагын айтып атам да. Ал очередь эми ал жайында деле боло берет. Күн ысыкта деле, кой ысыкта сизге окшогон адамдар деле биз эми жылайлы эми барайлы депчи. Аны карабай эле бара бериңиз. Себеп дегенде бул кайра эле айтып атпайбызбы, жана реестрде булар жөн ойлоп тапкан жок. Бүгүн чыгарып койсо кийин дагы кайра дагы эмне болуп чыгып кетишин биз эч бере албайбыз да. Гарантия бере албайбыз. Ансагандай барып өтүп кое бериңиз. Анан кийин жок, сиздер баягыда эфирде ушундай айтпадыңыздарбы, жата бер, эч нерсе болбойт деп.
Жок, желательно регистрацияңыз бар болсо өтүп бара бериңиз. Tez barыңыз. Анан мен Бүгүн деле барса болот. келгенде Саат 8-ге беришет. ооба макул, рахмат. Анан мен келгендечи мага могу офистен аябай чалып атышты да, анан кайра СМС келип атты да, менин телефонумачы биометрия өткүлө депчи. Анан даже офистегилер чалып айтып атты да, вам нужно пройти депчи. Анан госуслугага барып, баягы ачтырып, өзүм госуслуга ачтырдым МФЦга барып. Анан подтверждение кылып Сбербанкка биометрия тапшырдым да, сим картаны кийин подтверждение кылыш керек экен. Анан ошо сим картаны подтверждение кылыш үчүн госуслугадан өзүң кирип деле кылып алсаң болот экен да, анычы ал эмеге барыштын кереги жок экен. Сим картаны подтверждение кылдырыш үчүнчү. Госуслугага кирет экенсиң, госуслугадан эле өзүң ошо сүрөткө тартат экенсиң, өзүңдү ошо жерде эмелер полный бар экен. Көп адам түшүнбөйт экен да, госуслуга ачкандан кийин даже ошо жердеги балдар айтып атат, вы даже дома сможете сами сделать деп атат да. Но почему-то буну эч ким түшүндүрүп бербейт экен аларга депчи. Ушул маалыматты дагы Куба таркатып койсоң, өздөрү деле госуслугага кирип, ошо мобильный деген жерге кирип эле. Мен видео тартам, билесизби, мен видео тартам. Ошону видео тартып чыгарам. Ушуну карайын мен, 1-2 күндө чыгат кутайбыз. Оңой эле экен да, кыйналбайт да. Мен ойлодум, ушул болсо керек, жана сиз айтып койдуңуз, это оказывается можно. Значит, можно экен. Мен ооба, можно экен. Мага деле айтышты үйдө эле. Чыгарабыз видео. Видео чыгарабыз. Анан акча алыптыр. Акча берип атат, бизден акча алып атат, Сбербанк акча алып койду деп атат го. Анан что-то таң калдым да, эмне үчүн акча алып атат? Баарын эле бесплатно кылып атпайбы? Жок, мындай ал страховка. Булар манипуляция да. Барганда эле страховка сурайт да, анан эмнеге страховка албайсыз? Акчаңыз урдалып кетсе мейли дейт да. Анан акчам жок, урдалып кетпесин дейбиз. Урдалып кетпесе анда страховка алыңыз деп булар жанагы продажа, продажанын маркетинг немеси. Өлө турган адамдарда кыскасы бонус иштеш үчүн ошентип страховка сатышат. Албайм деп эле айткыла, милдеттүү эмессиңер калган. Бекер эле кылып берет. Куба, менин группаң бар экен го, мени кошуп койчу группаңа, суранычы. Ссылка жөнөтөбүз. Так. Унутуп калбай, рахмат чоң, Алла разы болсун. Да, Венера деген эски илгерки эжелер. Венера же бериңиз сурооңузду анан жыйынтайлы эми. Буларды жок деп кете албайм менчи. Көптөн бери биз менен да тааныш бар. Психологко барам деп атылар эже жакшы көрчү. Венера же айтыңыз эмне болду? Сурооңуз. Катуураак сүйлөйт. Аябай демеңиз, үнүңүз улубай эле мындай слабый. Катуураак. Саламатсыздарбы? Угуп атат? Эми болду жакшы. Айта бериңиз, угуп атабыз. Эми вообще угулбай калды азыр. Мен сизди угуп атам бирок. Жакшы элеби? Эми айтыңыз. Мен деген эме регистрация канча күндө келиш керек? Через госуслуга тапшыргам да, 10 күндөй болуп калды да. Келелек 3 айлык, ар 3 ай сайын тапшырам да негизи. Бирок эми миграционканын аркасын дагы узартышым керекпи же узартпай эле жүрө берсем болобу? Сиз госуслугадан тапшырдыңыз, 1 сутканын ичинде эле обработка болуш керек, максимум 3 сутка болуш керек. 3 суткадан кийин бара берсеңиз болот, барып чыгарып эле бергиле, печать басып бергиле, или эмне болду деп эле сурасаңыз болот да, СМСтенчи. Анан ошол жерден эле жанагы чечилгенден кийин регистрация боюнча маселе сразу миграционный картага аркасына печать басып бериңиздер. Оказывается, это по закону кылыш керек экен. Мы не знали. Давайте ошо сураныч басып берип коюңуздар, бастырыңыз. Всё, макул, рахмат чоң. Спага Апарыч, сизде сөз барбы айта турган? Жок, сөзүм жок. Баарына мекендештерге жакшылык күндөрдү каалайм. Баарыңыздар ден соолукта болуңуздар. Ушул. Рахмат. Спага Апарычка ыраазычылык айтабыз баардыгыбыз, мекендештер. Мухаммед, комментарий жазабыз, уже бүттү убакыт. Баягыдан бери сизди айттым. Кол көтөргөндөн кийин даяр туруңуздар сурооңузду. Бизде убакыт бүттү уже. Мен 15 мүнөт акча кылдым, сана сурооңузду. Мат мекендештер, Спага Апарычка убактысын бөлүп берген үчүн рахмат. Аябай чынында юристтер үчүн кыйын экен бул түзөтүү уюштуруш, жооп беришчи. Биздин Спага Апарыч менен эми тез уюштуруп баштадык.
көрүнүш баштадык. Мындан арды сиз уюштуруп турабыз. Обязательно биздин ютубтагы мекендештер, урматтуу телеграмдагы мекендештер, ютубтагы каналга подписка болуп, жана видеого лайк басабыз. ютубтан көрүп турган мекендештерге биздин нерселерге катышып пикириңиздерди айтыңыздар. Пикириңиздер. Жөн эле сиздердин пикириңиздер биз үчүн маанилүү. Эл үчүн пикириңиз маанилүү. Муну эл кайра чыгарабыз. Ошон үчүн сиздерден обратная связь күтөбүз. Каналга жазып алыңыз. Кийинки эфирлерден жолугушканча сак саламатта турабыз. Калышканыңыздар. Саламатта болуңуздар.